Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 25 сентябрь 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Алатоодон сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Фрунзе трассасы жана пограничный көчөнүн кесилишинде турам туғандар. Ошол жерден түштүккө карай жүрөсүздөр. Орто Арык көчөсүнө жетип туруп, сол тарапка бурулсаңыздар, Орто Арык 38-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Же болбосо ары жактан Карсакова менен кирсеңиздер деле болот туғандар сатылуучу үйгө. Анан бул жерден шаарды карай жүргөн толтур эле маршруттар бар туғандар. Балдарыңыздар мектепке барса бул жерде бир гимназия жакын. Бир аз жүрсө ал жакта Чыңгыз Айтматов экинчи гимназияда жакын болуп калат туғандар. Так, дагы эмне маалымат? Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин. Сиздер күн сайын Бишкек шаары Чүй областынан сатылуучу участок, үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү Дарек Орто Арык көчөсү 38-үй болуп калат туғандар. Эң эле чыгыш чек ара бул жерден башталат. Батыш чек арасынакей бул Пескалов болгон забор бүткөн жерге чейин. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай забор жана дарбаза туғандар. Сиздер бул жактан Карсакова көчөсү менен да келсеңиздер болот. Бул жактан пограничный көчө менен деле кирсеңиздер болот экен. Эми калган маалыматты үйгө кирип бир чекеден берейин. Айта кетчү нерсе, электр энергиясы бар, суусу бар, природный газ бар жана отопление деле газовый котел менен жылыйт. Андан ары короосуна кирип калган маалыматты берейин. Мынакей бул үйүбүздүн короосу. Алды тарабы навес көрүп тургансыздардай, мынакей ылдый тарабы стяжка болгон. Денен 2-3 машина аткандай жер, төрүндө гаражы да бар экен. Бул жакта тез жүрсөңүздөр көмүрканасы. Негизинен газовый котел койгондон бери көмүрканага көмүр али түшүрө элекпиз дейт жала. Ошол газ менен эле үйдүн жылуулугу камсыздалат тугандар. Так, андан ары тапчан. Мынакей бул негизги кирүүчү эшик көрүп тургансыздардай темирден болгон эшик. Төрүндө бош огород. Бул жерде котел жайгашкан бөлмө жана душ дагы могу сырт тараптан бул эшиктен кирип кетет экенсиздер душка. Гаражы. Газ котелго, ички тараптагы кухняга жана сырттан бул гаражга да киргизилген. Себеп дегенде кухняда кээде жай айларында үй ысык болуп кетсе, гаражга деле тамак кылып жиберебиз дейт. Гаражга деле газ киргизилиптир. Андан ары эми кирип сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйүбүздүн кире бериши коридору туғандар. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта мынакей зал жайгашкан. Түндүк тараптан терезелер, отоплениянын батареялары, потолок гипсокартон, дуалдар көрүп тургансыздардай ремонт, обой, мынакей түндүк тараптан терезелер. Андан ары бул жактан түз жүрсөк дагы бир бөлмө. Мынакей. Айта кетчү нерсе, Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу болуп калат бул үйүбүздүн жайгашкан жери. Алатоо, Орто Арык 38. Андан ары бул жакта мынакей кухнясы, түштүк тарабынан терезе, мынакей көрүп тургансыздар ремонт кухонный мебелдер, газ киргизилген, газовый плита туғандар. Дагы эмне маалымат? Эми калган маалыматты короосуна чыгып бир чекеден берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туғандар. Бул жагында гараж, азыркы учурда склад катары эле колдонулат. Негизинен бир машина койсоңуздар кенен баткыдай көрүнөт. Бул жагында газовый котел, көмүр менен жылтан котел жана оң тарапка жүрсөңүздөр душ. Мынакей суу Аристон менен жылыйт. Андан ары бул жагында малина жер жемиштери, бактар, үйдүн тышкырындагы жатканга чейин тротуар куюлган. Чыгыш чек ара бул жерге чейин, түштүк чек ара мынакей бул жактан болуп калат. Так. Мынакей жер жемиштер кенен өзүңүздөр каалагандай жер жемиштер эксеңиздер болот. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул үйүбүздүн баасы $40,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүүлөр болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туғандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.